ушул бахар менен венгерскини аралаштырып ийиш керек экен. Себеби бири-бириге чаңдашып туруп, түшүм кармоосу жакшы болот экен. Бирөөсүн эгетире алмасаң, ончо кармабайт экен. Бири-бириге чаңдашканга баягы дыйкандар эми түшүнүп жетип атат да. Бирок эми бахар жакшы, биринчи эрте пышып, эрте акча болот экен. Дыйкандардын колуга биринчи сатып калганга жакшы экен. Бул бактын негизи түптөөчүсү атам рахматылык болот. Атабыз өтө күчтүү дыйкан болгон. Bundan 20 жыл мурда ушул гилас эгебиз деп, гилас бак кылабыз деп, укаларым менен чогуу аракет кылып, ушул гилас бакты алып келип эгип, улатып, мына бахар деген сортуну Өзбекстандан баягы улайтырган немелерин алып чыгып улатып, ушул бакты түптөгөнбүз. Бул гилас багыбыз 40 сотик. 40 сотик чыгат, 230 түпкө барып калат түбү. Анын ичинен азыр биринчи терим бүттү, бахар деген сорту уже терилип бүттү. Кийинкиси венгерский эми пышат. Эки сорту бар да бул жерде. Бахар менен венгерский сорт. Бул жерде гиластан башка алма бар, өрүк бар, өрүк бак. Алманы дагы чаң алма деп улатканбыз, ал дагы 40 сотик жерде. Эми биринчи түшүмдү быйыл берет, Кудай кааласа. Карап атабыз инилер менен. Бул бакты укаларым менен карайбыз. Кичине укам көбүрөөк кызыгат. Анан баягы кыркатырганга өзүнүн кыркатырган адамдарын алып келип кырктырып, ширеге каршы дарыларын берип карайбыз. Чогуу карайбыз. Бул гиластын негизи түшүмгө кириши көбүрөөк жылды талап кылат экен. 13 жыл, 14 жыл дегенде анан кийин 13-14 жыл болгондо түшүм бере баштаган да. Биринчи аз эле бере баштаган. Анан ушул 40 сотиктен 5 тоннага чейин, көп тергенде 5 тоннага чейин терип жүрүлдү. Азыр эми дагы кичине анча-мынчасы кургады. Жыл өткөн сайын дагы кичине азайышты баштайт экен. Бул гиластын дагы мээнети бар. Эгип эле койсо болбойт экен. Астыга өзүнүн бай жер семирткичтерди салыш керек. Нитромофос, паспорт деген дарылар салыш керек баягы. Анан тергенден кийин дагы баягы дарактын кубаты кетип калат экен. Августта дагы бир өзүнүн ошо кубат берүүчү дарыларын бериш керек. Мээнети жакшы эле болот экен. Убагында суу коюш керек, кечинде болсо дагы. Суу менен, азык менен, кароо менен болот экен да бактагычы. Бул гилас терген терим болгондо өзүнүн айылдагы ошо кыздар, балдар келип теришет. 15-20 балдар, кыздар келип теришет. Анан сортировка кылганы дагы келишет. Терип, сортировка кылып, ошо салып, сатып алып кетүүчүлөр бар. Казакстанга кетет, Бишкекке кетет. Терим башталганда биринчисинде баягы эң биринчи пышканны 10 адам терди. Андан кийин 15 утуруп пышканны утуру терип туруш керек. Подряд эле терип кетпейсиң да мындагычы. Быйылкы жылы азыр биринчи терим бүттү. 3 жолу терилди, бир тоннадан ашыгыраак терилди окшойт азыр. Эми скидка чыгып кетет экен. Эми кийинки пышары мына эми дагы пышатырган эмеси бар, экинчи сорт. Болжолдуу түрдө расходу да көп. Бул 40 сотиктен 400-500 миң тапса болот да, бирок күтүш керек. Биз эми бул гиласты тергенде эң биринчи баштаганда ошол баштап жакшы пышкандарын терилет. Анан кийин кичине күтүп туруп дагы кайра терилет. Ошондо сортировкадан чыккандары жакшы эле болот. Ошо теримчилер өздөрү алып кетет. Анан жергиликтүү базарга алып чыгып сатабыз.
Кайра иштетүүчү ошол заводдор болсо дагы жакшы болмок, дагычы. Ошол жерден сок иштеп чыгара турган заводдор болсо ошол жерге тапшырып, дыйкандарга жакшы болмок. Өрүк, алма, гилас бизде шабдалы өтө жакшы болот. Эң биринчи